Коммерциялык эмес уюмдардын кадырлуу өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 22 мартындагы номер 147 токтому менен акча каражаттарын түзүү булактары, аларды чыгымдоо багыттары жөнүндө, ошондой эле сатып алынган, колдонулуучу жана ажыратылуучу мүлк жөнүндө коммерциялык эмес уюмдун жээнди маалыматынын формасы бекитилген. Ченем коммерциялык эмес уюмдарды жыл сайын 1 апрелге чейин жээнди маалыматтын формасын толтурууга милдеттендирет. Мыйзамдын аракети коммерциялык эмес уюмдардын төмөнкү түрлөрүнө жайылтылат. Коомдук бирикмелерге, фондторго, мекемелерге, юридикалык жактардын ассоциацияларына, төмөнкүлөргө жайылтылбайт. Саясий партияларга, кесиптик бирликтерге, диний уюмдарга, кооперативдерге, түзүлүшүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдары менен жөнгө салынуучу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге. Форманы толтуруу үчүн төмөнкүлөрдү жасаңыз. Биринчи кадам. 3W чекит салык чекит KG сайтын ачыңыз. Экинчи кадам. Салык төлөөчү катары өзүңүздүн кабинетиңизге кириңиз. Салык отчетторун электрондук тартипте берүү салмасынын ылдый жагында башкасы деген бөлүм бар. Ал жерде КУнун жээнди маалыматы деген форма бар. Ошону басыңыз. Үчүнчү кадам. Сиз автоматтык түрдө кабинет чекит салык чекит KG деген сайтка багытталасыз. Бул жерде салык төлөөчүнүн кабинетине киришиңиз керек. Төртүнчү кадам. Капталдагы панелдин сол жагында «И-декларация» деген сүрөтчөнү табыңыз. Аны басканда отчеттор чыгат. Башкасы дегенди таап, аны басканда салма ачылат. Ал жерде КУнун жээнди маалыматы деген форма жайгашкан. Бешинчи кадам. Аны толтура баштаганда, биринчи кезекте кайсы мезгил үчүн маалымат беришиңиз керек болсо, ошону тандап алыңыз. Форманы толтургандан кийин, аны сактап алып, КУнун жээнди маалыматы деген журналга өтүңүз. Бул журналда маалыматты жиберүү үчүн функция бар. Аны жибергенден кийин жээнди маалымат кабыл алынды деп эсептелет. Салык кызматына жиберген маалыматты төмөнкү баракчадан көрө аласыз. Кабинет чекит салык чекит KG/non-profit/журнал. Жээнди маалыматта камтылган графаларды толтуруунун тартиби жөнүндө кененирээк билүү үчүн 3W чекит STI чекит gov чекит KG сайтына кириңиз. Андан соң издөө системасына жээнди маалыматты тариздөөнүн тартиби деп жазыңыз.